Таптан. Так, прямой эфир. Таможнядағы коррупционный схемалардың чет жүгірін айтып қойын. Документтер бар деп ошол боюнча тема. Так, Бакыт Омаров, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Эки киши. Таможня боюнча сөз. Таможняның төрағасы мен иним эле. Иним дагы камчак кыдыршайчы таможняда жайласа жакшы болот эле да. Так. Салам, Бакыт Омаров, Абджапар Жалилов, ассаламу алейкум. Расулжан Абдрахманов, ассаламу алейкум. Расулжан Абдрахманов. Ассаламу алейкум. 8 киши эфирде. Таможня боюнча, таможня коррупционный схемаларды. Ошолордо карасы жакшы болот. Мирка, кандайсың, Мирка? Нуржан Раимовна, саламатсызбы, Нуржан, кандайсыз, жакшысызбы? Так, 10 киши эфирде, дагы бөлүшүп койсоңуздар, эфир чоңойтуп алалы, Азамат. Ассаламу алейкум. Так, 10 киши эфирде. Азыр момундай пробка болуп атканда түз эфир жүргүзүп койсок жакшы экен. Так, 13 киши эфирде. Дагы кошулуп койсоңуздар, поделиться кылып койсоңуздар, ошондой эфирде көбүрөөк киши болот эле. Ошондо мындай маек жүргүзсөк жакшы маек болот дегенде ойдомун. Так, 14 киши эфирде. Так, саламатсызбы, Нуржан Айымына, кандайсыз, жакшысызбы? Так, Анара Усупбекова. Азыр ТикТокко да чыгыш керек экен прямой эфирге. ТикТокто прямой эфирде сонун экен. ТикТок кичине развлекательный болот па? Анан кийин тиги эмелердин баары ошол жака фейктердин баары ТикТокко кирип кетиптир го, ютубтун эмесине. Жалданма фейктер. Ровно. Гена, привет. Кандайсың, Гена? Мына азыр 15 киши болду эфирде, баштай берели амсе. Урматтуу Facebook колдонуучулар, азыр ушу түз эфирге чыгып атам. Анткени азыр мындай менде материалдар топтогом. Ошол материалдар азыр дагы бир иш боюнча ГСУда бир иш болуп атат. Ошол иштин негизинде таможниктерди ГСУ менен ГУР жашырып атканын эртең менен айткам. Эмнеге жашырып атканын мен түшүнүп атам. Анткени деген эч аз ошол таможник жигиттерди кармаса, Алишер деген жигит бар, ошол Алишерди кармап баарын эметсе, ошондо мындай кимге көрсөтүлөт, таможняда кайсы замга көрсөтүлөт, ким Санов деп атышат. Эми канчасы чын, канчасы калп билбейм, бирок ошонун көргөзмө болуп атат дегенде болуп атат. Ошол жерде таможня коррупционный схемалар көп. Бул схемалар бир кезде азыр баарыбыз айтып атпайбыз, Раим Матраимов деп. Ошол Раимдин схемалары болчу. Азыр ошол Раимдин ордуна бөлөгү олтуруп калды. Ошо бөлөгү олтуруп алып туруп, ошол бөлөгү азыр ошол ишти башына туруп алган экен. Биякта буларды кармаса эле, ондай палкачтарга баарын скидывать этип коет. Ошолор күнөөлүү болуп калат. Байкуш мындай карапайым жаш балдар ошол жерде олтуруп алып, основной таможняда олтурган чоңдор, ошол чоңдорду крышевать этип аткан чоңдор, алардын бардыгы ушундай эмеде чыгып калат экен. Алар чыгып кетет экен да, ошону менен чыгып кетип туруп, алар кармалбай калат экен. Жаш балдар
130 эпизоддорду илинип алып туруп сотко кетет. Анан ошону менен соттолот. Ошол 2 жаш баланын, ошо балдардын, жаш балдардын жашоосу кандай болот? А силер ошол акчалардын баарын чөнтөккө салып алып туруп, уруп алып туруп, кайфовать этесиңер, Дубай, Субайларда сааттанып, мактанып алып туруп жүрө бересиңер. А бул жаш балдар 12 жылдан алып алып туруп түрмөдө отурат. Анан кийин олтуруп алып туруп сүйлөбө, тигинтпей өлтүрүп коебуз, тигинтип коебуз, мынтип коебуз деген сөздөрүңөрдө бар болгону бүт бары анык болуп атат. Бул артында ким турат? Мунун артында таможнядагы баягы эле схемалардын артында олтурган, ошол эле азыр мурда Райым Матраимов ошол схемаларда олтурса, ал схемаларда азыр бөлөктөр олтурат. Ошонун баарын жүргүзүп аткан, ошол схемалардын баарын жүргүзүп аткан ошол жерде таможнянын биринчи зам дейт. Кимсанов деп айтып атышат. Мен эми толугу менен анысын толугу менен айта албайм. Азыр мен точно айтып койсом, алар айтат эртең күнү мына сени. Мен не утвердительный форма айтып атам. Бирок менин подзащитныйымдын сөздөрү менен, дагы 5-6 кишинин сөздөрү менен мен ушундай эмеге айтып атам, что Кимсанов деген бар экен, зампред таможни, Алишер деген жигит бар экен. Алишер бүт баарын ошо очистка, мачистка эмелерди ошол берет экен. Анан ошол берип туруп, ошол тазалайт экен. Анан ошонун негизинде бөлөк таможниктер мындай эметип калат. Эми бунун баары тамекинин схемасы бар. Мен да тамекинин схемасы боюнча полностью материалдар даяр болуп калды буюрса. Азыр ошолордун баарын чыгарбай турам, бирок тиги жигиттерди мен эртең менен айтып аткан сотко, 2 талкач баланын соту болуп атканда, мен ошонун негизинде соттон прессага жарыялайм. Анткени мындай прессага, общественностька чыгарбасаң, уже толк жок. МВДга кайрыласың, прокуратурага кайрыласың, ГКМБге кайрыласың, толк жок, смысл жок. Ошол жерде прессага эметилгенде мен документтерди подпистер менен, печаттар менен ким баскан, ким эметкен, анан 3-4 дагы мындай телефон сүйлөшкөн прослушкалар бар. Ошол прослушка эми запистер бар. Ошол запистердин баарын көргөзөм. И ошол запистердин негизинде ошолорду мен общественностька жарыялайм. Потому что общественностька жарыялабасаң, бөлөк жерден толк жок. Потому что бири-бирин эле момундай прикрывать этип атат. Потому что таможня бул деген абдан миллиардтарды алып келген структура. Ошол жерден тим эле ошол миллиардтардан мындай деле жесеңер деле болот эле го, мынчалык эле жесеңер болот эле го, мынчалык мындай жесеңер деле болот. А силер болсо момундай жеп атасыңар да. Андан көрө ошол жегендериңердин баарын бюджетке киргизсеңер, бул толк болмок. Мен ойлойм, мына Камчы Кыдыршаевич азыр абдан жакшы иштер жүргүзүп атат. Азыр Камчы Кыдыршаевич именно таможня боюнча да кирет деп ойлоп атам. Потому что булардын аттары Кимсанов, Алишер деген аттар чыгып калды. Уже бүт жерлери, көп жерлерде чыгып атат. Жалгыз эле мен берип аткан жерим жок. Бул маалыматтарды бөлөк жерден да маалыматтар чыгып атат. Ошол маалыматтардын негизинде азыр жарыяланса, мен ойлойм, ушу таможняда катуу бир текшерип туруп, таможнянын руководствосун баарын талкуулап таштаса, ошондо кичине мындай бюджетке акча түшүп калат го деген контролду, ошо границалардан контролду алып койсо, въездной товар. Анан документтерди жасап аткан транзит Кыргызстан, Кытай, анан тамекилер Кыргызстан келип, кайра бияк калып, кайра контрабанда кылып кирип кеткендер, Өзбекстанга киргендер, анын бар далилдери бар. Бул баягы эле эски схема. Ошол схеманын үстүндө миллиондорду ошентип туруп таап атышат. Мен ойлойм, кандай болбосо бир чечимге келет болуш керек. Биздин чоңдор. Мына булардын ушу негизи тууган урук деген, дос деген жаман да. Ошо чоңдордун беттерин ачып аткан ошолор. Ошондой. Айбек Бакытов, сиз жакында камайт экен, байке 10 күн ичинде дейт.
Мен деле ошону угуп атам, мен деле камайт дегенди угуп атам 10 күн ичинде. Мен камаса эмнеге камайт? Мен ачыгын айтып аткан боюнча камайм. Эми камасын эми ошо 10 күн ичинде камайт десем, камасын эмне кылалы эми? Аны деле көрө жатарбыз. Камаса камаларбыз, эмне кыла дейсиң? Мен чындыкты айтып атсам камаш керек. Камасын. Мен деген бийликти алгыла деп айтып аткан жерим жок. Ошонун баарын айтып аткан жерим жок. Ошон үчүн мен провокационный эме, мен просто соттун жана тергөөнүн бетин ачып берип атам. Кандай афералар жүрүп атат. Эже ошол камайбыз десе, мейлі барбай жүрдүк белек. Айла жок, барабыз. Айла жок, мыйзамга баш ийип беребиз, туруп беребиз. Бирок убакыт келгенде мени камаган кишилерди анда жоогун тартып көрөбүз. Камасын. Мен камаганда далай материалдар чыгат да. Далай материалдар чыгат. Мен уже камайбыз деп аткан, уже 1 жылдан бери ашты, уже камайбыз деп. Взятка мен подстава кылабыз дешти, аяктан не получилось. Билген жасасын. Дастан проституткаларды крышевать эткен эмес. Дастан деген просто тетиги эмелер боюнча, Дастан ошо проституткалардын чоңдору ошол жерде проституткаларды крышевать эткендер эле Дастанды каматып салышты. Дастан аякта вообще күнөөсү жок. Күнөөсү жок баланы каматып салышты. Эми Бакыт Омаров эми айта берсе, айта берсин, аны эмне коркот дейсиңер. Мен камайт десе эле коркуп калат дейсиңер. Эмне? Мен аякта жаштык кезекте тиягында биягында өткөм, Кудай шүгүр. Ошол жака деметсем барып туруп ошол жака апелляционный жалобаларды ошол жерде олтурган жигиттерге кассационный жалобаларды, юридический консультация кылып туруп жата берем ошол жакта. Балким эс алам. Ошон үчүн мындайларды айта берсин, мындайлардан коркпойбуз. Бирок ошол таможняда ошондой көп коррупционный схемалар бар экен. Ошол схемалардын арасында бул подконтрольный экен коррупционный схема. Ошол коррупционный схемада миллиардтар чыгып атыптыр. Алланын буйругу менен сабыр байке бул күн дагы өтөт. Кудай шүгүр, мен сабырда жүрөм. Сабыр кармап коюп эле келтам. Сабыр кармап коюп келтам. Далай нерселерди айтпай келтам. Ошон үчүн мен сабыр кармап эле айтам. 1-май район сотунун төрагасы заказ бергенин билем. Ал мен уровень эмес, аны менен таймашкандай. Милициялардын эле ГСУнун төргөсү мага тиш кайрып аткан, аны билем. ГКМнын балдардын оперлери, 1-2 опер бар. Атын мен камалгандан кийин жарыяланып, алардын таза иштерин дагы жарыяланып да. Аны да билем. Поэтому сабыр кылып эле Аллахым буйрганы болот деп коюп жүрөм. Аллахым ошондой мага сыноо берсе, ал деле сыноону буйрса, ал деле сыноодон балким өтөм. Мына Садыр Нуркожоевич деле сыноодон өттү, чоң сыноодон өттү. Мага да жалко, Садыр Нуркожоевич өтө чоң сыноодон. Бала жоготуш деген бул өтө чоң сыноо. Ата-энесин жоготту, баласын жоготту, бул өтө чоң сыноодон өттү. Түрмөдө өзү олтурду. Дагы мындай эрктүү, күчтүү кишкен ошол сыноолордон өттү. Мен деле сыноодон Кудай шүгүр. Канат мырза, коркон адам сиз калдыңыз. Эгер сиздер алмаса, арты жаман болот, наоборот болот көрөсүз. Эми баарын сабырдуулукка чыккан. Мен даже камаган күнү дагы сабырдуулукка чыккан. Чыкпагыла,
Керек жок, мага эметпей эле. Баары Алланын, бул Алланын гана буйругу менен болот. А булар мени камаса ал себепкер. Балким мен да ошол жактан сыноодон өтүп келгим деп атат. Мыйзам керек, мыйзам. Мен только мыйзамды гана талап кылып атам. Любой жерде мыйзам талап кылып туруп, ошо мыйзам негизинде алып туруп, ошо эмеге эметиш керек. Бүттү, ошону гана сурап атам. Мен деген жогорку соттор мыйзамдуулукту талап кылса, тергөө качествосын карап, мыйзам менен иштесе, прокурорлор мыйзамды туура кабыл алып атабы деп ошонго иштесе, вот ошондо мен дагы унчукпай калат элем. Бирок андай болбойт ба? Андай болбойт. Пока в снезе выкидывайте все компрессы, то во время обыска у вас все уничтожить. Сделайте копии, передайте надежному человеку. О, это все давным-давно сделано. Я адвокатом 24 года работаю. Я эти вещи уже давным-давно сделал. Мен просто бир нерсеге таң калам да, бир нерсени таң калам. Адам баласына канча керек? 2 метр кепиндик. 1,5 1,5 жер. Ошол байлыкты ошол. Байлык эле ошол болуп калат. 1,5 метр жер, 7 метр кепиндик. Мынча акчаны не кыласыңар? Мен түшүнбөйм ошол. Колуңардан келип атканда элдин батасын албайсыңар, элдин батасын. Не кыласыңар? Түшүнбөйм. Бакыт Лекман, салам алейкум канбай. Привет, Бакыт, кандайсың? Бакыт мени биякта бирөө уже коркутуп атат. 10 күн ичинде сизди камайт экен деп. Камасын. Ташифте иштеген эч ким болбой жатат, окшойт, ушундай киши керек. Ооба, туура, камчы кыдыршайчы реально иштеп атат. Молодец. Мен, например, камчы кыдыршайчы толугу менен колдоп атам. Молодец. Жестко, четко иштеп атат. Жестко, четко иштеп атат. Туура кылып атат. Мыйзам бузгандардын барын камаш керек. Эми биякта Бакыт айтып атат. Бакыт, сен дагы эметип кой анан, биздин балдарды эч ким эметпесин. Керек жок, камалса, анда көрө жатарбыз. Балдар эч жакка эметпесин, чыкпасын. Энаны. Мыйзамды бузбагыла. Ошондой. Канат кандайсың, ден соолук иштер жакшы. Кудайым шүгүр, Айгүл Сакыбаева. Туура мыйзам менен болуш керек. Мен деле ошо мыйзамды эле талап кылып атам, бүт мыйзам негизинде болуш керек. Соттор все-таки билиш керек, что бул соттор, булар бийликтин бир бутагы соттор. Булар караш керек, бул туура, бул туура эмес деп. Камасын, мага пиар кылып беришет, бул бир. Экинчиси өзүлөрүнүн жүзүн ачып берет. Өзүлөрү кандай уят болуп каларын билбейт. Мындай бизде азыр мындай эл көнүп калбадыбы? Мындай эле тартып туруп эле бирөөгө заявление жаздырып эле камата берген, андай көнмө адат болуп калбадыбы? Албатты эле аны көнмө адат кыла коет. Поэтому ошондой, таможняда ошондой чоң коррупционный схемалар бар экен. Мен ушу мыйзамды талап кылып эле сот менен прокуратура, сот менен тергөө менен алышып жатсам, азыр ошонун негизинде мен ошол ишке аралашып жатып, мен негизи таможняны билчү эмесмин. Бирок азыр көп мындай документтердин да изилдеп көрсөм, ошол документтер чыгып атат, көрүп атам.
О, биякта гимнаты чыгып атканы, анан ошол эмне деп команда берип атканы, анын баары бар. Эртеңки күнү мени даже камап койгон күнү бияктан алып болот да, анан тияка чыгат да мондай. Бүт переговорлор, алып. Абдышүкүр, салам алейкум, кандайсың? Ишиңе ийгилик, Абдышүкүр, жакшы нерсени баштап атасың. Элди багып атасың. Аллахым сага жардам болсун. Жакшы иштерди жасап атырсың. Ошондой, урматтуу достор. Агамдарды кандай гана мен колдогон жокмун. Абамды да, байкемди да, акамды да колдодум. Катуу колдодум. Но ошондой экен убакыт. Иншалла баары жакшылап. Ошону менен урматтуу достор, ушуну менен эфирди бүтүрөлү. Кыргызстанга жакшылык эле болсун. Кыргызстанга аманчылык. Алга Кыргызстан. Кыргызстан өнүгөт. Кудайым буйрса Кыргызстан жакшылыкка жетет. Азыр биздин чоңдорубуз дагы азыр көзүн уже карап атат, туура эмес көп иштерди көрүп атат. Азыр алар дагы жандагы жүргөн жан жокерлөрдөн кутулат. Зато буйрса жакшы болот Кыргызстан. Жаратканым колдосун. Амин. Жакшылык болсун. Жакшы алыңыздар. Ассаламу алейкум.